Ырчы Анжелика. Эшигимдин алдына кичинекей наристени таштап кетишиптир. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратовна керемет түшү менен бөлүштү. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына пост жазган. Биринчи жолу мындай пост жазып жатам. Керемет түш көрдүм. Эшигимдин алдына кичинекей наристени таштап кетишиптир. Дароо сүткө, смесь алганы жөө чуркап бара жатам. Келсем ыйлаганга дагы алы келбей калыптыр. Бат-баттан курсагын тойгузуп жуунттум. Эркек уул экен. Бир күнү кайра алып кетишпейби деп кабатырланып жатыптырмын. Ким кандай жоюп бере алат, деп жазган ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Назира Айтбекова. Шайлоонун жыйынтыгы легитимсиз. Бул шайлоону тааныбайм. Алып баруучу жана актриса Назира Айтбекова кечээ 10 январда өткөн шайлоонун жыйынтыгы легитимсиз болгонун айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Мен эмнеге бул шайлоого барган жокмун? Легитимсиз парламент, легитимсиз Баш Балкан легитимсиз шайлоо уюштурду. Жыйынтыгы да легитимсиз. Бул шайлоону тааныбайм деп жазган ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Садыр Жапаров. Президент катары толук кандуу ишке киришерим менен атаандаш талапкерлерди баарлашууга чакырам. Бүгүн 11 январда Садыр Жапаров Ала Тоо аянтында эл алдына чыгып сүйлөдү. Президенттик шайлоого аттанган биздин мекенчил азаматтарыбызга ыраазычылыгымды билдирем. Талапкерлердин бардыгынын саясий салмагы, тажрыйбалары бар. Алар дагы эл урматына ээ болгон инсандар. Алардын дагы өлкөбүздү өнүктүрөм деген ыйык тилектери бар. Мен атаандаштарымды ушул тилектери үчүн сыйлайм. Кудай буйруп президент катары толук кандуу ишке киришерим менен атаандаш талапкерлерди акыл калчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип, баарлашууга чакырам. Бири-бирибизге карата жалган жала, ушак айыңдан эл турмушун оңолуп кетпейт. Бөлүнгөндө бөрү жер дегенди унутпайлы. Азыр бизге ынтымак керек, деди ал. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Садыр Жапаров. Мен мекениме ак кызмат өтөп, сиздердин ишеничиңиздерди толук актайм. Садыр Жапаров Ала Тоо аянтына келип чогулган тарапташына кайрылуу жасап жатат. Сиздер кечээ өз тандооңуздарды тандап, өлкөнүн келечегин чечкен шайлоого катыштыңыздар. Урматтуу шайлоочуларым, өлкөбүздүн 30 жылдык эгемен тарыхындагы эч ким жоопкерчилик албаган жеке кызыкчылыгын көздөгөн, кландык башкарууга жол берген, кайдыгерликке чекит койгон күн келди. Өлкөбүз өнүгүүгө карай жол баштады. Кандай гана азаптарды баштан кечирдик. Өлкөдөгү өнөр жай, бажы, экономика, айыл чарба, сот жана башка тармактарыбыз артта калды. Эл турмушу оңдогон оор абалда. Ушундай оор жагдайда өлкөнүн тагдырын алып отурам. Ушул жоопкерчилик мага буйруптур. Мен мекениме ак кызмат өтөп, сиздерди ишеничиңерди толук актайм, деди Жапаров. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Айгерим Расул кызы. Атам мен үчүн хан. Анда Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес деген чыгармасы менен ырчы Расул Маматкуловдун атагы таш жарып жаткан кез эле. Борбор калаада жеке концертин берип жатып, ал бир маалда мой тойгон кичинекей кызды сахнага жетелеп чыгып, «Кызым Айгерим, сиздерге чыгыш бийин бийлеп берет. Кол чаап колдоп койгула», деди. Көзү бакырайган 3 жаштагы кыздын бийине суктанган эл ошол замат Расул мырзаны унутуп калгандай болду. Кыз бат эле бой жетти, жылдызы жанды. Көпчүлүк мырзалардын кыялындагы бийкечке айланды. Кийин Азамат аттуу жигитти бактылуу кылып, башкалар үчүн жетпеген кыял боюнча калды. Айгерим Расул кызы бул сапар жашоосундагы мырзалар тууралуу айтып берет. Менин идеалдуу атам. Жашоодо адам болуп калып таанышма атамдын ролу чоң. Чыгармачылыкка болгон табитим, мүнөзүм атама окшош. Бир сөз менен айтканда, атам мен үчүн хан. Ал мени эркек баладай намыскөй кылып тарбиялады. Ошондон уламбы ата-энемдин алдында өзүмдү эркек баласындай көп нерсеге милдеттүүдөй сезем. Атанын мерими менен чоңойгон кыз бала бактылуу болот деп коюшат эмеспи? Атам меримден өксүтпөгөнү үчүн бактылуумун. Эгерде сеники туура болсо, эч
качан артка кайтпа, өзүңдүкүн бербе, башыңды бийик көтөрүп жүр деген насааттарын көп айтты. Ар дайым өзүңдү татыктуу алып жүр дечү. Кээде туура эмес иш кылсам, мага сүйлөбөй коюп жазалачу. Сүйлөбөй калганда кабак кашын карап, бир нерсеге таарынып калганын түшүнөм. Андайда дароо көңүлүн алганга аракет кылам. Жаныма барып, эмне болду, туура эмес кылдымбы, туура эмес кылсам кечирип коюңуз дейм. Ал мен үчүн идеалдуу ата. Бизге бир да жолу кол көтөргөн жок. Жумшак сүйлөп чоңойтту. Жини келсе көзү менен эле бизди түзөп, ордубузга койчу. Апама кылган мамилесине көңүлүм жылыйт. Кичинекей кезинде апам менен базарга барганда, каалаганымды алып бербей койчу. Маанайым түшүп үйгө келсем атам, ошол контейнерди жаттап калдыңбы деп өзү ээрчитип барчу. Апамдын сырын билип, апаң менен барганда кайсы жактан эмне жакса, ошол жерди жаттап кал деп үйрөтүп койгон. Эмнени кааласам ошону алып берчү. Азыр мен дагы атам эмнени кааласа ошону алып бергенге аракет кылам. Мен атамдын апама кылган мамилесин идеалдаштырып алганым үчүн жолдошумдан ошондой мамилени күтөм. Анын мүнөзү издегем. Мен эркекмин, сен аялсың дебейт. Үйдө тең укуктуулук бар. Апамды колдоп, көңүлүн алып, кемпир, мен чай коюп койдум, жүр чай ичели деген жылуу мамилесин көрүп ичим жылыйт. Турмушка чыкканга чейин атам менен сырдашчу элем. Үй бүлө кургандан кийин көп нерсени эркек кишиге айта албай калат экенсиң. Азыр сырымды апама айтып кеңешем. Сыртынан билинбегени менен эркек кишинин көңүлү назик болот туура. Атам мен жөнүндө ойлонуп, капа болуп калбасын деп аяп турам. Чынын айтсам, ата-энем чийген сызыктан чыккан жокмун. Бардык чечимди ата-энемдин макулдугу менен кабыл алып келгем. Азыр да кийин да ошондой болот. Эркекке тете апам. Жашоодогу мырзалар тууралуу кеп кылып калбадымбы? Эркектен кем калбаган апам тууралуу да азын олок айта кетпесем болбос. Үйдө бирөө эркелетсе, бирөө катты кармашы керек. Апам мени катты кармады, кыйла курчутту. Апамдын мүнөзүн Курманжан Дарткага окшоштурам. Айткандан тайбаган, курч, эркек мүнөз аял. Көрөгөчтүгүн, акылмандыгын баалайм. Аял затына керектүү касиеттердин баары боюнуна сиңирген десем, аша чаппасам керек. Ошол касиеттеринен кичине болсо да мага өттү деп ойлойм. Айымдардын арасынан бир гана апамды кумир тутам. Өзүн алып жүргөнүн карап аны туурайм. Апам биринчи сөз менен айтчу, аны түшүнбөсөң чымчыйт эле. Аны да түшүнбөсөң кезекте шапалак күтүп турчу. Тааныштарды байкабай урушпай калсам, эмнеге көрүп туруп урушпай койдуң? Тааныбасаң дагы учурашып жүр. Бул этикетте урушуп адамгерчиликтүү болгонго үйрөттү. Азыркыга чейин апамдын шапалагынан корком. Сен 5 бала төрөсөң да мен үчүн дайыма баласың. Ошондуктан жиниме тийбе, келтек жейсиң деп калат. Эстеп көрсөм, шапалакты акыркы жолу турмушка чыгар алдында жептирмин. Жолдошум атама окшош. Турмушка чыгарда жолдошума чыгармачылыкты таштабайм, уланышым керек. Буга көнсөң гана сага турмушка чыгууга макулмун деп башында эле сүйлөшүп алганбыз. Көп учурда мырзалар айымдардын кызганып, эл алдында чыгаргысы келбейт. Мен дагы ошондой болбосумун дедим. Кыз киши атасына окшош мырзаны издейт экен. Жолдошум атама окшош. Ак көңүл, ичинде кири жок адам. Акыркы акчасын деле кармата салган берешен жигит. Ал мени биринчи көргөндө эле жубайым болот деп элестетиптир. Менде жолукканда эле андай сезим болгон эмес. Анын чын жүрөктөн кылган мамилесин, чыныгы эркектик сапатын бааладым. Жолдошум артымдагы тыл, балдарымдын мээримдүү атасы, менин сүйүктүү мырзам. Маалымат булагы Суперчекит KG.